Туугандар, ассаламу алейкум. Азыр мына метро Дубровкага Динанын мусулманский магазинине келип калдык туугандар. Дубровканын экинчи выходунан чыкканда эле могул жерде Центр электроника деген торговый центр бар туугандар. Ошонун эле экинчи этажына эскалатор менен көтөрүлөбүз. Азыр сиздерге бул жака кирип, эмнелерди сатат сиздерге толук көрсөтүп берем туугандар. Эскалатор менен бул жака көтөрүлөбүз. Мынакей туугандар, магазин Дина мусулманский магазинге келип калдык туугандар. Бул жерде жай намаздан баштап бизге керектүү, эркектерге керектүү дары-дармектин бүт бар экен. Основном биздин таксиде иштегендер, буту оолу, бели ооруган, геморрой менен жанагынтип кыйналган жигиттерге болсо, мынакей могул досум азыр сиздерге. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам, кош келдиңиздер, туугандар. Жанагы айтып кеткендей эле биздин жигиттерге керектүү деген дары-дармектериңи бир сыра көргүзө кетчи. Жанагынтип чачым өспөйт, жанагынтип эркек жактан кыйналам, геморрой, бут ооруйт деген ошолордун бир сыра көргүзө кетсең видеонун башында. Ассаламу алейкум, урматтуу Москвада жүргөн туугандар, достор. Биздин ушу таксилер жамаатына негелен не только таксилерге, ушул Москвада жүргөн эркектерге, мына соокта иштеп жүргөн бир туугандарыбызга Супер Теке деп Али компаниясын, Али Шейктин прямо өзүнөн алып келебиз. Чисто оригиналы. Бул ошо эркектерге иммунитетин көтөргөнгө, же болбосо баягы мужской жактан суу өткөнгө, сийлик каналдарын, ооруктук чыккан каналдардын бездерин бүт баарын лечение алып жакшылап жана бир да атакул акадер реклама кылып Кыргызстандан бери популярный болуп аткан Теке ушул турбайбы? Тез кабар деп атакул ака болуп, Кыргызстандын номер 1 болуп калды го. Бүт баары ошол реклама алып, бирок ал кишилер жөн нерсени реклама албайт. Куду ушул реклама алган нерсе. Ошолорду бүт оригиналдары ушул жерде. Чисто оригиналдар, ооба. Подделкасына көрөбүз, би оригиналына көрөбүз беребиз. Азыркы күндө бар жок жерде эле мода болуп аткан, мындайча жалпак менен айтып атачы, же болбосо көпчүлүк издеп аткан Юмакс деген капсуласы. Бул Канада мамлекетинен иштелип чыгат, лечен 60 капсула болот. Буну эгер семейный болсо күнүгө бирден ичип койсо деле болот. Же болбосо 2 күн, 3 күнүн бирден ичип турса, бул бөйрөк ооруганга, бел ооруганга, ушу составында виаграсы бар. Эркек жакка ушу төшөк маселесине өтө сонун жардам берет. Будан багы отуштар өтө күчтүү да. Чисто оригинал 100% жардам берет. Буга гарантия бере алам. Жакшы, жакшы. Анда туугандар, азыр ушу таксилер жамаатына мисалы үчүн муун, бел, бөйрөк ооругандарга, муундар ооруганга мына ушундай маздарыбыз бар. Геморрой болуп ооругандарга маздары, өзүнүн ичемдей банкалары бар. Анан суроо талап эң көп болуп аткан азыр аял деле, эркеги деле баягы ичкиликке. Стоп алкоголь эмнеге? Стоп алкоголь. Стоп алкоголь мисалы үчүн против алкоголдук мына асалдык пасталарыбыз бар. Жана капсулалар бар. Анын таблеткасы бар, эң күчтүү. Стоп алкоголь деген капсула болуп атат, таблетка болуп атат. Ичине 123 ошонубуз бар. Ошону заказ кылып алсаңдар, же келип алып келсеңиз. Результат жакшыбы? Результат 100%. Өтө сонун. Именно биздин өзүбүздүн бөлөбүз бар. Азыр уксак ап болор, бирок айтып көрөйүк. Көп ишти ошол. Ошондон кийин азыр ошо ичпей калды да. Жакшы, жакшы. Семирүүчүгө, бой өстүрүүгө, эгпеттикке, алмедин деп 25 жашка чейин. Түрктөрдүкү бар 27-28 жашка. Бойду өстүрөт. Бой өстүрүүгө, витаминдер, атакул ака раса реклама атканда Ал Рахит деген мазы. Бул маз и суюктук сиробу. Жөтөлгө, бронхитке, ыстмалганга бүт баарын ошол кетет. Суу өткөндөргө экен да. Суу өткөндөргө. Жакшы. Жанагы сакал өстүргөн, чач өстүргөн деген дагы бир укмуштуудай немелериңер бар экен эле. Ооба. Сакал өстүрүүгө өзү минаксил деп бүт баарына мына популярдуу болуп калган. Анан эң жакшы иштеп мына ошо траксил чыгып атат. Өзү илгертеден келген сөз бар го. Бир чеснок сүртүп койсоң деле ошол жерде чач чыгат деп. Ал жөнөкөй чеснок эмес да өзүчү. Ошо дунгандардын бир чеснок бар экен. Кара чеснок деп кыргызча которулган экен. Ошо черный чеснок деп ошондон бери составында бар. Траксидил деп ошол өтө сонун жардам берет. Эффекти өтө сонун. Именно сакал өстүргөнгө. Ооба, сакал өстүргөнгө, чач өстүргөнгө кетет. Жакшы. Эң сонун ушуларга жардам берет. Бул жерде жай намаздар, китептер, биздин айымдарга керектүү бүт духи дейсиңерби, кыскасы арыктаганы дейсиңиздерби, кыскасы ошого окшогондордун бүт түрү менен бар экен туугандар. Бул жерге келсеңиздер, айымдарга келсеңиздер, отдельно бул жакта бир кыз сиздерге консультация берип полностью неме кылат. Эркектер келсе туугандар бул жакта мынакей могул досум өзү консультация атып, бүт бар жогун өзү предлагать этет туугандар. Эч уялбастан келип каалаган сурооңуздарды берип, керектүү нерсеңерди алып кете бересиңер туугандар. Мынакей кара. Бул жакта сонун биздин мынакей жанагындай китептер да бар экен, мусулманский туугандар. Телефон номерин, адресин жазып койгон туугандар. Айта кеткендей эле, экинчи выход метро Дубровкадан чыкканда эле Центр электрониканын экинчи кабатынан түз келгенде эле мынакей Дина деген ушундай мусулманский магазин. Таксилердин эң эле көп сураганы. Жана эл деп аттың эле. Ошо элдерди бар.
Эртең менен жарым саат, кечине жарым саат коюп койсоң жетиштүү болот. Аны такай келер кечке коюштун кереги жок. Основном малдагы ошо мужской жактарга да геморрой болот. Ошо мужской жакта без, бездерди, уюп калышына, суулук калышына ошого каршы геморрой. Кыргыз болгондон ат үстүндө эле чогулган жигиттерибиз бар. Ошо азыр сиденан бери ошо эр кылып отурса, акчасы канча болбосо деле, бут ошо атта эр жардам берген нерсени жардам берет. Ал боюнча дагы келсе консультация берип канча отуруш керек, эмне керек бүт айтып бересиңер. Башына жөнү кылып беребиз, 2,5 миң экен. Келсе дагы бир сүйлөшүп неме кылып, ушундай айтгандар. Керектүү нерселерди бүт айттык. Андан башка дагы түркүн нерселер, дары-дармектер бар экен тогандар. Чалып, ошого окшогон нерселерди дагы толук сурай бересиңер тогандар. Келсеңиздер, могу окшогон жай намаз китептерди, момундай сонун жолук башка нерсе хижаптарды дагы алып кетсеңиздер болот эгерде көрүүчүлөрдүн айымдарда болсо тогандар. Ошондой. Дагы бир сыртын көргөзө кетейин тогандар. Мынакей. Магазин Дина Муслим деп турат тогандар. Көрдүңүздөр. Кет. Мынакей тогандар. Досум айтат, эгерде канча сом каналынан келсе, жакшы скидкаларды кылып берип, ушинтип көрөрмандарыңы наразы кылып жөнөтпөй дейт тогандар. Так, ушул жерге. Канча сомдон келип болсо, ар бир алганда скидка болот. Болду. Доставкасы барбы? Доставка бүт Россия шаардарына почта Россия менен өтүп беребиз. Москвада до метро бүт барына доставка барына жеткизип беребиз. Кыргызстандан алам десе, Кыргызстанда Оштодагы магазинибиз бар. Жок, башка областтарына десе, каласа Оштодон жөнөтүп беребиз. Же болбосо мына жерде Ызам экспресс менен жеткизип беребиз. Анакей тогандар. Бүт доставкасы менен экен. Бүт каалаган жериңизге жеткизип өткөзсөңөр тогандар. Ошондой. Кеттик анда. Так, тогандар, буюрса жумушту баштайбыз. Бүгүнкү дагы бир жакшы ролик, жакшы жаңылыктар. Плюсу бар, минусу бар дегендейчи. Кызыктын баары мондай болуп башталды бүгүнкү күн. Кечеге алган водитель срочно Кыргызстанга кетип ата турган болуп калдым деп, короче, отказ кылды. Дагы башка водитель таптым. Умрага Бишкектен бара турган болдум эле. Ал Бишкектен ат менен болуп калып, Оштон бара турган болуп калды кыскасы. 10 канча миңге, 12 миңге, 13 миңге билет алып койдум эле мен уже Бишкекке даярдандым. Алар Ошко болуп калды деди. 16 миң доплата кылып, эми Ошко билет алдым, короче, ушундай. Дагы эмне болду? Ошол бүгүнкүгө ошол. Кыскасы эртең менен ойгонгондон баштап эле ошондой берки чалат. Нургазы айке мен, короче, кете турган болуп калдым дейт. Беркилер чалып алып, Нургазы Ошко келишиң керек болуп калды дейт. Эртең менен бери кыскасы ушундай баш оору. Ладно деп 19-на жылдырып билетти. 19 түнү буюрса воскресенье күнү учуп кетем тугандар. Ошондой. Так, анан дагы эмне жаңылык? Так, пока что буюрса ошол тугандар. Эгерде сиздер дагы жакындарыңыздарды, ата-энеңиздерди ошентип эгерде Меккеге зыяратка жөнөтөм же алып барам десеңиздер тугандар, кызмат саякат умра компаниясынын номерин видеонун могул жерде жазып коем тугандар. Эгерде какой-нибудь кандайдыр бир суроолор боло турган болсо, номерлерге чалып, акчасы канча, башкалары канча, толук маалымат алсаңыздар болот. Ошондой. Кеттик анда бүгүнкү видеону да баштайлы. Азыр могул жерге бир реклама тартканы келди мени, бир баланын машинесин буюрса тартып, немеге кирейин, таксометрге кирип туруп, домойду коюп туруп, бүй жакка басып коеюн. Шереметового бир чыгып келсек, өтө сонун болот эле тугандар. Ошондой. Буюрса, берки баланда сүйлөшүп койдум, документтерин бүт жөнөттү. Берки бул баланы дагы страховка жаздырып, кайра дагы договорлор жаздырып, кыскасы ушундай кичине неприятный немелер болуп кетти. Ну ничего. Жакшы эле буюрса, баары жакшы. Буюрса 19 күнү ошентип Ошко очо турган болдум тугандар. Ошто көрүшөбүз эми. Так, домойду жагабыз. Так, тугандар. Починди алып келдим. Буюрса домойду жагып, Красногорскка чыктым. Жарым саат. 2328 рубльге чыктым. Через 200 метров поверните направо. Samsung дагы айнып калды, өзүнчө эле экраны капкара болуп өчүп калып атат да. Так, азыр муну карап коеюн. Так, ойгонду. Не болгон билбейм, короче, экраны өзүнчө эле өчүп калып атат, же жакшы оңдобой койгонбу, же экраны бир нерсе болгонбу. Бул жерде поворот да жок экен, айдан чыгып кетейин десем. Дагы бир силердин эсиңерге сала кетчү нерсе тугандар. Вроде роликтер жакшы эле просмотр набирать этип атат, 20 миң, 15 миң, 30 миң просмотр болупчу. Кирип аналитикке кирип карасам, где-то бир 50% адамдар жөн эле без подписка эле көрүп атат.
Мынтип карап көрсөңчү. Келе тургандар поддержканы кылалы, 100 миңге аз калды, буйруса бир 1400-1300ге чейин подписчик калды. Жана $1000 жатып берип көктөп кетпесин тургандар. Так что подписканы кылгыла, буйруса астыда жалаң гана жакшы сонун проекттер, сонун видеолор болмокчу. Дагы бир жакшы жаңылык бар тургандар. Буйруса жаңы жылга жакын машинени жаңылап да койсом деп атам. Выборда S-класс болбосо BMW 730 Long дизельный сөз түрдө. Дизельный ошону пландап атабыз. Голос перегеткиле тургандар Mercedes или BMW буйруса көрөбүз. Эгерде возможность болуп, ойлогон иштер болуп калса, буйруса или Mercedes S-класс или BMW жаңы жылга жакын машинени жаңылайбыз турган. Так что комментарийде күтөм тургандар сиздин голосуңуздарды. BMW болбосо Mercedes кайсы көбүрөөк набирать этип билбейм, бирок менимче көбүрөөк все равно BMW болот деп атам. Буйруса мен деле көбүрөөк чото душам BMW-га тартып атат. Неге дегенге 730 Long'тор прям комплектациясы билбейм эми азыркы моментте. Бирок мага жакты. Рестайлинговый 2019-дан жогору буйруса турган. Ошондой кеттик. Азыр же Шереметовго прямой айдай берем, же болбосо шаарга түшүп кетем азыр турганда. Так. Шереметовго келип калдыңдар. КФС жанып атат. Эмнеге эле Шереметовго келе бересиң, Нургазы атасыңар тургандар. Буякта балалык өткөнгө чиркин балалык. Жаңы таксиге чыгып жүргөндө канча уктадык бу жерде. Мурун корого кирип алсаң, жанагынтип өчүрүттөн да чыгарбайт эле да. Кой түнү менен турсаң делечи. Келип алып уктай берет эле, ушу жака келип алып эле. Азыр 2-3 заказ атменен алсаң эле сразу дуят суда дейт да. Өчүрүттөн чыгарып берет. Давай турайын. Азыр сразу өчүрүттөн чыгарып берет, айлаң жок кетесиң да. Мурун толуп кетчү эле таң атыкча могул жака машина батпай. Бүт элдин баардыгы ушул жерде заказ күздү. Жатып уктай берчү эле тургандар. Шереметовдо конечно күйүп атат, буюрса заказды күтөбүз. И жирненький бир заказ алып кетебиз буюрса. Так, көп күттүрүп эле Шереметова терминал Сыдан заказ берип атат. Келгениме канча болду? Ашып кетсе 5 минут болду окшойт. Денияны жаткызып эми чатайын деп калдым эле 5-10 минут. Сразу заказ түштү. Кеттик тургандар. Бир жирненький заказ алып кетсек, ушул 2 заказ эле арутуп отурган болду. Мыналарга карагыла. Не болду экен? Өчүп калды экен. Азыр машиналердеги бүт жанагындай современный датчиктерди коюп калды да. Арендасын төлөбөй койсоң, дистанционерди сразу өчүрүп коет. Ошентип кайерде токтосоң ошол жерде кала бересиң.
Шереметьеводан жетіп келдім туғандар, заверши. Наличкаға келдім тем более. 2,5 мың. 2,5 мыңға келдім. 2445 рубль оған екен. Немножко 50 рублей чаем. 55 ладно. Жақсы болды. 2 заказден крупно. Так. 8 заказ қалды. 5 мың сомдық бонусқа шейін. Салып қойайын. Так, мен тағайындағы кеттік дальше. Так, той залдағы дальше разасы. Так, құрсақты той қозып шығып еле мытищеге заказ алдым. Панфиловадан. Улица Панфиловадан мытищеге. 25 километр, 26 минут. Посмотрим раз. Так, туғандар. Мытищеге келдім. 25 минут. Сколько покажет? 1345 рубль. Yok burası. Başta 25 kilometre жүрдім. Ne deyiz hemen? Ne deyiz? Sözgü deyiz bulduk o bir ara. Кейде ушу Яндексте hiç düşünmeysin. Bugün kaçançı gün болып қалды. Среда ночь bu. Адашпасам. Средадан уже четверг өткен ночь екен. Мен 12-ден кейін шығып bir заказ қылғам. 2 заказды отмена қалдым. Короткий заказдар екен да. Ошол бойдан заказ жоқ. Saat 3-тен 20 минут өтті. Отырам қашайып. Мен 1-2 заказ отмена алып қойғанға. Пошел деді, үйіңе барып. Жат іштебесең деді. Что-то непонятно. Отырып, жатып, жамбаштарды алып кетті ғой. Күн күркіреп, жамғыр төкті. Ошол күндөр қайда кетті? Жаштығымда жегей-жегіп қайрылбастан кете береді. Жамғыр төкті, еске түшті, алыс қалған жаштығымдай сағынтасың жүрек тезіп қолдан ұшқан аққуымдай күн күркіреп жамғыр төкті. Ошол күндөр қайда кетті? Жаштығымдан жеге чегіп қайрылбастан кете берді. Ey barakeldi. 4 saatten beri zakaz күтөбүз, заказ бербейт. Екішінгілі ырдап сіздердің кішіне осы да маңайыңарды көтеріп қойын дедім тоғандар. Кеттік анда дальше.
Так, ушундай туугандар. Бүгүнкүгө да жакшы бир видео көрсөтөйүн дедим эле. Негедир түнү бүгүн иш жакшы болбой калды. 12-ден кийин почти бир эле заказ кылдым. Нары айдадым, бери айдадым, 1-2 заказдар от менен болду. Өзүм заказ таштасам түшөт. А так башка заказ жок туугандар. Плюс-минус чыккандан бери канчага? Где-то 5000 иштепмин. Кечин эле чыккам өзү. Барып бир реклама тартып, анан кайтып келип, ошол 5000 иштепмин. Ошондой туугандар, Кыргызстанга барыш үчүн дагы аз эле убакыттар калды. Буюрса бүт үтөр точкасына чейин көргөзөм, кайтып барам, каяка барам, эмне кылам, ошолорду бүт үтөр точкасына чейин көргөзөм туугандар. Колдоп коштоп турганыңыздарга чоң рахмат.